Акшардак чыкты, Кудай буюрса. Эмне болду, кандай болду, кантип tutуп болуп калдым, качан болду дегендей ошол тууралуу силерге кыскача маалымат берип кетейин. Жигиттер, ишеничтүү, туруктуу, жакшы таксопарк издеп жаткан болсоңор, эксперт таксопаркты сунуштап кетейин. Эксперт таксопарктын эмнеси жакшы? Бул тарифтерди тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Өзүңөр каалагандай настройкалап алып иштейсиңер. Биринчи тариф ар бир заказдан 4 сом, жок ал болбоду мага десеңер, анда экинчиси ар бир заказдан 2%, жок ал да болбоду мага десеңер, анда үчүнчүсү бул суткасына 55 сом. Суткасына болгону 55 сом гана төлөп коесуңар, бул жумушка чыккан күндөрүңөр гана төлөнөт, жумушка чыкпаган күндөрүңөр төлөнбөйт. Анан дагы досуңду чакыр программасы дагы жакшырып баратат. Мурда 3 досуңарды чакырып 3000 алсаңар, азыр 3 досуңарды чакырып 4000 сом алуу мүмкүнчүлүгү болуп калды. Бул 3 иштейт. 3 досуңарды чакырып 4000, 6 досуңарды чакырып 6000, 8000, 9 досуңарды чакырып 12000. Айтор ушундай 3 досуңарды чакырып, ар бир чакырылган 3-чү досуңарга 2000 сомдон иштеп алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Эгер лицензия ала элек болсоңор, лицензия алганга дагы жардам берет. Анын акча чечүү жагынан эч кандай маселе жок. Ишенимдүү өнөктөш эксперт таксопарк менен биргеликте иштеп, жакшы киреше тапкыла, барыңарга ийгилик. Мындай болгон жигиттер окуя. Мен адаттагыдай эле иштеп жүргөм. 1-август суббота күн болчу. Ошол кырсыктын алдындагы акыркы заказым бул Анкара 5Б'нан алган болчумун. Плюс 80 менен 6 мүнөт подача. Мен Анкара менен барып 5Б'га доорго кайрылышым керек болчу. Встречный машина келаткан, анан ошону өткөрүп жиберип карасам, бир велик келаткан. Көргөм, алыста эле болчу да. Анан ал келгенче кайрылып кетем деп, анан акырын кайрылдым, катуу дагы кайрылганым жок. Кайрылсам эле уже жетип калыптыр да. Тормоз тептим. Ал да тормоз тепти, бирок ал катуу келгендиктен тормозду кармабай, анан келип мага урунду да, учуп кетти. Көрсө ал акырын эмес, учуп келаткан экен да. Анан машинанан түшүп эле чуркап бардым. Чуркап барсам, мындай өзүдө эле турду, мындай сознаниясын жоготкон жок да. Жакшы эле, анан бирок могул жерлери кан, могул колдору сыйрылган, эми кулады да, кулагандан кийин колдоруң сыйрылат дегендей. Могул жери кесилип кеткен экен. Анан скорый чакырып ошол жерде күттүм. Эмне мынча катуу келдиң десем, короче мен жумуштан кеч калып, ошого шашып бараткам. Ошого катуу келатып, анан тормозум дагы кармабай калды деп ошондой деди. Анан макул, анда моундай отуруп тур, азыр скорый чакырдым, скорый келет. Анан чечишебиз, сүйлөшөбүз десем, макул деп отурган. Анан көпкө күтүп калдык. Анан ошол жердегилер дагы скорый кечигип атат, сен өзүңүн алып барганың жакшы болот эле дегендей кылганынан велигин доорго киргизип коюп, аны салып алып, анан 4-горбаницага алып барып, жанагы кесилип кеткен жерин тиктирип, анан башына томография тарттыргыла. Эгер жакшы болсо кете берет. Анан башында травма же мындай катуураак эми жарат болгон болсо, анда жатып лечение кылат дегенде, анан мага ГАИ да чалып калды. Батыраак келип, сен стоянкага киришиң керек, анан наркологияга барышың керек, ичип алгансыңбы, сен чегип алгансыңбы, сен наркомансыңбы, кимсиң сен, батыраак келишиң керек дегенде, аны сен томография өтүп бер, мен ГАИге барып бул жагын бүткөрө берейин деп анан кетип калган болчумун. Кудайга шүгүр, Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Кудай сактап, дагы баары жакшы. Эгер ошол учуп кеткенде неудачный түшүп калганда дагы ошол жерде бир чоң трагедия болуп кетиши мүмкүн эле да. Бул жагын дагы Кудай сактады. Кырсык каш кабактын ортосунда дейт го, мындай көз ачып жумганча күтүүсүздөн бир көз ирмемде болуп кете турган нерсе да бул. Анан ал жерде эми моундай эме бар экен да. Моундай кадимкидей мындай жолдун четинде жөө жүргөнгө, анан велик менен жүргөнгө мындай чийилген, сонун эле жол бар экен. Бирок эми кырсык да, ал деле андай болушун билген эмес, күткөн эмес, андай болушун каалаган дагы эмес. Мен деле каалаган эмесмин. Бирок ал чоң трассанын жээги менен келген да. Жана жолдун четинде парковка машина пулдар парковка кылып койгон, ошонун чети менен келип анан мага урунуп атат да. Кыскасы ошентип ал окуя больницага барат, ал жак бүтөт, анан мен стоянкага кирем, анын велиги стоянкага кирет. Ошентип ал күнү ошол окуя бүтөт. Бүгүн барып, анан калган жумуштарды бүткөрүп, стоянкадан машинаны чыгарып, кыскасы стоянкадан машина чыкты. Баары жакшы. Азыр сразу эле немеге бардым. Страховой компанияга, ал жерге барып документтерди өткөрүп, кол койчу жерине кол коюп, анан бир жерге
бул жерлерине печать коюлат экен, ал жерлерин койдуруп келип айтор ошентип страховканын дагы маселеси почти бүтүп калды. Кийинки жумадан чалабыз дедик. Короче 5 күндүн ичинде сага чалып айтабыз, машинеңди алып келесиң, бул жакта кыскасы биз өзүбүз ремонттоп беребиз дейт. Кудайга шүгүр, страховой маселеси дагы чечилди, ал жагы дагы бүттү, Кудай буйрса. Анан мен андан ары урган бойдон барып эмеге Кудайбергенге бардым. Кудайбергенге барып баягы билесиңер бир фарам күйбөй калган болчу. Барсам 3,5 миң фара деди. Макул анда, сал дедим, салды. Анан жанагы мындай мен биздики мындай өйдө ылдый болгон илгировкасы бар. Монитордон эле тууралап коесуң. Анан бул жагы илгировкасы жок да. Анан бул жактарын аны тууралатып алдым. Ошону мен общий 4 миң сомго жанагы немени алып салдым, лампочканы, LED фара. Так, менин акчардагымдын бир гана жери, ушул гана жери болду. Бул жерге жанагы келип, мындай келгенде, келип туруп урулду буруп жибергенде, мындай кышайып туруп, анан ушул жерге урул тийген окшойт да. Ушундай болуп барып анан учуп кеткен окшойт. Кыскасы ушул жерин страховой компания кийинки жума жасап беребиз деди. Калган баары жакшы эле. Мен өзүм ушундай окуяга кабылып, анан ошону силерге жөн гана айтып берип же көрсөтүп берип, бөлүшүп эле койбостон, ушул жерден учурдан пайдаланып жаштарга дагы кайрылуу жасап коюуну туура көрдүм да. Жаштарды таксиге кызыкпагыла, бул жакта убактыңарды өткөрбөй, өзүңөрдү башка жактан, бизнестен окугула, билим алгыла, башка жактан карасаңар жакшы болмок. Анан кээ бирлер ойлойт экен, такси оңой эле, монтип машина айдап, кайф кылып жүрүп эле акча табасың. Оңой эле жумуш, мен деле ошентип өзүм машина менен иштесем болот. Эгер өзүмдүн машинам жок болсо, аренда, под выкуп, рассрочка, через банк, мурабак айтор түрү көп. Ошол жактардан алып, кайф кылып, монтип жыргап, жеңил жумушта кыйналбай, жанды кыйнабай, ушинтип иштеп төлөп салсам, машина да өзүмө калат, плюс акча дагы табам дегендей ой болушу мүмкүн, бирок ал туура эмес ой. Эмнеге дегенде, такси бул эң бир оор жумуштардын бири. Физически оор болбосо дагы бул моралдык жактан өтө оор жумуштардын бири. Кантип эле ушул таксинин жумушу кантип эле оор болсун дешиңер мүмкүн. Эң биринчи ушул машинеге олтурганда башталат. Ушул машинеге ушундай олтуруп рулду кармадың болду. Ушул машина жолдон чыгып кетеби, барып даракты сүзүп аласыңбы, столбаны сүзүп аласыңбы, тоголонуп, аңтарылып, арка түшүп кетесиңби айтор, ушул машинанын жоопкерчилиги сенин мойнуңда. Андан кийин эле жолдо баратканыңда ушул айлана, чөйрө, коом бүт баары сенин жоопкерчилигиң сенин мойнуңда. Астыңдан ит чуркап чыгабы, эшек чуркап чыгабы, жаш балдар чыгып калышы мүмкүн, велик менен мото чыгып калышы мүмкүн, машина чыгып калышы мүмкүн. Жол эрежесин так сакташың керек, кайсыл жерде токтошуң керек, кайсыл жерде айдашың керек. Айтор ушундай жоопкерчилик модон таксиде. Кимдир бирөө келип сени кысат, кимдир бирөө келип сөгүп кетет, баарына сабыр кылышың керек. Пробкага барып сайылып каласың, пассажир кыйкырат, мен шашып аткам, батыраак айда дейт. Бул жак мен айдабайт белең, бул жакта пробка жок болчу, аз болчу, бат жетет болчубуз, а сен болсо бул жака келип пробкада турасың, менин убактымды алып деп. Пассажир нервиңди жейт. Айтор баарына сабыр кылып, баарына чыдашың керек. Анан пассажир олтурганда А точкадан Б точкага жеткенче пассажирдин өмүрү сенин мойнуңда болот. Айта берсең, сөз көп жигиттер. Кыскасын айтканда, ушу жаштарды таксиге такыр сунуштабайт элем таксини. Ошондуктан башка жактан өзүңөрдү карагыла, башка жактан издегиле, жашсыңар, өмүрүңөрдү, убактыңарды жөн эле таксиге байлап, эч нерседе жок эле ушундай таксиде өмүрүңөр өтүп кетпесин деген жакшы ой менен жигиттер. Бул жерде таксиге келбегиле, таксилер көбөйүп кетет дегенде кызганыч дагы жок жигиттер. Аллахым баарыңарга бекем ден соолук, узун өмүр, өмүрүңөргө береке берсин жигиттер. Баарыбыз кандуу жолдо жүрөбүз. Баарыңарды Аллахым бөөдө кырсыктан сактаган болсун. Акырына чейин көрүп бергениңерге ыраазычылык билдирем. Кайрадан көрүшкөнчө аман эсен сак саламат болгула. Баарыңарга ийгилик.